Баткенде 600 миллион сомго курулуп жаткан медициналык академия июль айында пайдаланууга берилет. Бул тууралуу шаардык мэриянын басма сөз катчысы Аскар Баймуратов билдирди. Маалыматка ылайык, Баткен шаарынын Чет булак аймагында курулушу жүрүп жаткан Иса Ахунбаева атындагы медициналык академиянын окуу жана дарылоо комплексинин курулушу 70% аяктап, ушул жылы июль айында пайдаланууга берилет. Аталган окуу жайдын курулушу үчүн шаардык мэрия 1,25 гектар жер бөлүп берген. Курулушка мамлекеттик казынадан 603,5 миллион сом бөлүнгөн. Бул борбор көп профилдүү дарт аныктоочу жана дарылоочу стационар катары курулат. Бейтапкана заманбап жабдуулар менен жабдылып, рентген кабинети, ультрадобуштук изилдөө, УЗИ, МРТ, ЭЭГ аппараттары менен камсыз болмокчу. Ошону менен бирге 200 орундуу конференц-зал, 200 орундуу студенттик жатакана жана 500 кишиге ылайыкташтырылган күндүзгү дарылоо жайы салынат. Окуу дарылоо комплекси курулуп бүткөндөн кийин 90 адис жумуш менен камсыз болот.